Акын, драматург, котормочу СССР жазуучулар союзунун мүчөсү маркум Жомарт Бөкөнбаевге тиешелүү документтер эми Борбордук мамлекеттик архивде сакталат. Жазуучунун өздүк фондун анын уулу Кулубек Бөкөнбаев тапшырып берди. Архивдин тили менен айтканда, материалдардын жалпы саны 60 сактоо бирдигин түзөт. Жомарт Бөкөнбаевдин өмүрү жана чыгармачылыгы тууралуу айрым документтер Улуттук илимдер академиясында болгон. Кийин ал материалдар илимий техникалык текшерүүдөн өтүп, анын негизинде өзүнчө фонд болуп түзүлгөн. Ошондой эле Жомарт Бөкөнбаев жөнүндө жазылган Гүлдесте китеби басылып чыкты. Жыйнакта 1944 жылдан 2018 жылга чейинки эскерүүлөр камтылган. Ушунчалык кыргыз элине, кыргыз жерине арнаган документтери, башка материалдар көбү жоголуп кетти. Анан кийин көбү ушул академиянын архивинде сакталчу. Ал кезде архив дегенде кыргыздар түшүнчү эмес, жакшы көп материалдар жоголуп кетти. Ошол жактан анан кийин мына калгандарын мамлекеттик архивге документтер толук келди. Биздин үйдөгү да документтер ошол жактан чогулду. Жомарт Бөкөнбаев тууралуу жазган башка адамдардын пикирлери, ойлору, ошолордун Жомарт Бөкөнбаевга согуш убагында согуштан жүргөн биздин жазуучулар жазган каттар бар. Ошолорду кабыл алып атабыз. Андан сырткары жана үй бүлөлүк сүрөттөрүн кабыл алдык. Буга чейин 172 биздин Кыргызстандын белгилүү адамдарынын документтери бизге кабыл алынган. Алардын ичинде Чыңгыз Айтматовдуку бар, Алы Тогонбаевдуку, ошондой эле мына кийинки убактарда өздөрүнүн көзү барларында бизге ушундай расмий түрдө өткөрүп берген.